мисалы мамлекеттик кызматкер дегендин баркы калбай калды дей. Жерлерге атка минер болуп иштеп, кайсы бир жерлерге менеджер болуп иштеп, результат көрсөтүш өтө коркунучтуу болуп калды да. Кимдир гана камалган жок. Бир аз эле болсо апарып туруп камап салат. Бир аз эле болсо апарып туруп камап салат. Айрымдарды мисалы кагаз ишинде тактык эмес бар деп туруп апарып туруп кесип салды. Мисалы мен кече жанагы немен жактоочулар менен сүйлөштүм. Тиги атасы менен да сүйлөшүп турам. Илеп атат да просточу. Токмоктун мэри. Токмоктун мэри мындайча айтканда ал жерде мамлекетке зыян келген сумма кандайдыр бир деңгээлде сумманы алып жеп жутуп коюшкан деген нерсе жок экен. Ал жерде жанагындай кагаз ишинде так эместиктер бар экен. Бирок ал үчүн деген ошол тиги мэрге 13 жыл жанагы катаал жаза берип туруп, катаал түрмө берип туруп, анан кийин ага каршы показания бербей койгон 4 кызматкерге, экөө кыз экен. Ошону 12 жылдан срок берип салган бул деген мындай чектен ашкандык да, бул деген катаал, өтө катаал да. Демек ал жерде дагы балким жанагы башка чыгып атат го, ошо сыяктуу балким талаптар болгондур. Акча бересиңер деген сыяктуу, же болбосо кусасыңар деген сыяктуу. Анан тигилер макул болбогондуктан балким ошондой ишке баргандыр да. Андан тышкары дагы канчалаган кызматкерлерди мисал колунан телефонун жулуп алат. Парламентте кандайдыр бир неме болгондо тиги депутаттардын телефонун алып, телефону жок киргиле деп, анан кийин сөмөйүңдү кезеп сүйлөө, сөмөйүңдү сындырып коем деп, анан Өмүрбек Бакиров деген мисал жаш депутат, эми ал жаш болсо дагы мындай эстүү жигит экен, айтып атат, Камчыбек Кыдыршаевич, эми бул жалпы элди сыйлап, мамлекетти сыйлап, биз мындай жакшы эле сүйлөшпөйлүбү деп ошол жерден кайым айтышып атканда, ал жигит мындай жакшы эле түшүндүрүүгө аракет кылды. Анан көрөсүң жакында сен кандай экенсиң, тигиндей мындай деп туруп, ошентип анан кыскасы этеги сөгүнгөнгө чейин барды. Президент ошол жерден кой камчы деди. Балким баргандан кийин разборка болгондур. Бирок ошол жерде ошондой адепсиздиктерди көрсөттү. Бул жерде деген бүт дүйнө жүзү карап турат да. Ошол трансляцияны YouTube аркылуу бардыгы көрөт да. Комшуналар көрөт, казактар көрөт, өзбектер көрөт, орустар көрөт. Бул ошол жерден мындай президентти сыйлап, мейли башкаларды сыйлап эле койсун, бирок өзүнүн үстүндө турган кызмат адамы, жалпы эл шайлаган президентти сыйлаш керек да. Парламенттин депутаттарын сыйлаш керек негизичи. Аларды да сыйлабайт, биякты да сыйлабайт. Ошондой болуп жүрүп, эми этегинде не болуп кетти? Ошонун баардыгы жетпегендей, анан этеги келип туруп анан жанагындай тиги кутумдарды уюштуруп, дагы башка жана мисалы Таймураз, тиги жерде деле Таймураз, бул жерде деле Таймураз, ал өзүнчө каша да. Жанагы Шайырбек Ташиевдин 12 миллиард 400 миллион бу канча чыкты? 12 миллиард сомдон ашык активи бар деген маалымат элестетсеңер, 2-3 жыл мурда эле эч нерсеси жок, мындай андай байлыгы жок. Камчыбек Ташиевдин андай байлыгы болгон эмес. Ошондой байлыгы жок адам бүгүнкү күндө 12 миллиард сомдук актив деп анан кече жакында актанып атпайбы, ал актив болчу, анан байлык эмес деги бу депчи. Актив менен байлыктын эч айырмасы жок. Анын активдин баары акча. Ошол активди сатып аласың, бир неменен акциясын сатып аласың, кайра сатасың. Балким кичине ылдыйлайт, балким өйдөлөйт, бирок ал деген ошол сенин капиталың да. Анын баардыгы бир жактан келген да, бирөөлөрдүн маңдай тери менен табылган менет, балким тонолуп алынган акчадыр, ким билет. Эгер ушул чын болсо, мунун баары териштирилиши керек. Анан кийин Гавайи деген эс алуу жайын өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол жерде тиги жанагындай бир эми Дөө Чыңгыз менен байланыштуу бир окуялар болгон деп жүрөт. Эми анын детальдарын айта албайм, потому что бул эми криминалды пропаганда кылууга жатып калат, бул туура эмес да. Бирок ошол Таймураз ошол жерге кийлигишкен, аралашкан дегенде маалыматтар бар. Анан жанагы Журат Абдуллаев деген киши, ошол кишинин ошол жерде жана саздак жердин баардыгын жакшынакай кылып туруп гүлгө айлантырган, Гавайи эс алуу борборун түзгөн.
Журат Абдуллаевдин кандай абалда кармалып, анан бир кичинекей жанагы бир Казакстандан списанияга чыккан бир тиги танканы алып келип, БТРди алып келип туруп коюп коюптур. Ошонун шылтоолоп туруп апарып камап, анан кийин 880 миллион сом беле ушунда 1 миллиард сомго жакын наличка акчасын алып, аны болсо өзүнүн күчү, өзүнүн каалоосу менен тапшырып берди деп дегизип, ошентип анан бир сыйра кустурушкан, мындай жатканда. Эми ал киши куса турган киши эмес болчу негизи. Ал добросовестный ишкер болчу. Эгерде ага кандайдыр бир ишине криминалдар аралашса, криминалдан аны мамлекет коргош керек. Эгер кайсы бир криминалдарга дань төлөсө, ал деген ал криминалды сүйгөндөн төлөгөн жок. Башка ишкерлер да ошондой. Коляга каржыладың деп, Коля Кыргызды каржыладың деп канчасын тиги кустурду да. Бул деген кандай? Бул деген туура эмес подход да булчу. Бул ишкерлер ошол тиги Камчы Көлбаевди сүйүп, жакшы көрүп, ошого чуркап барып өздөрү берип атышты дейсиңерби? Ошол салык салган үчүн берип атат да. Эртең карына калып да бирдемени өртөп кетип же талкалап же бирөөнү өлтүрүп кетпесин деп корккондон берип атат да, сүйгөндөн эмес. Анан ошого окшогон ишкерлердин баарын жанчыды. Журат Абдуллаев ошо 55 жашында каза болду. Эгерде ошол жанагы Гавайини Таймураз тартып алды деген маалыматты угуп калдык. Кечеги мен буга чейин ынанган эмесмин, бирок кечеги жанагы Бакыт Төрөбаевдин иниси экөөнүн сүйлөшүп аткан аудио записи чыккандан кийин ошол жердеги айтылгандарды көрүп мен ишене баштадым да. Анткени бул маалыматты дагы укук коргоо органдары, Ички иштер министрлиги же ГКНБ текшерип, бул маалыматтардын баарын тактап туруп, анан кийин тиешелүү адамдарды жоопко тартыш керек. Мындай болбойт, бул беспредел. Бул бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун жасап аткан саясатынын жемиштерине көлөкө түшүрүп, тескери таасир берет. Элдин арасында уудуу кептер пайда болот. Ал деген барып туруп бийликтин кадырын түшүрөт да. Анан эми карай турган болсок, мисалы ошол Журат Абдуллаев эгер мен оюмча 1 миллиард сом алып койсо эле анчалык абалда калбаса керек эле. Мен оюмча ошол тапкан дүйнөсүн баарын тарттырып койгон да. Баарын болбосо, балким көпчүлүгүн тарттырып койгон. Балким доляда отурган тиги жигит, атасына таянган жигит борсоктой болгон. Ошол тиги булардын баардыгын териштириш керек да, териштириш керек.